Куралдык күчтөр батальонунун командири полковник Молда Ибраев. Саламатсыздарбы жоокерлер? Саламат болуңуз, жолдош башкы бол башы. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекет. Жалпыңыздарды Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы 64-479 аскер бөлүгүнүн түзүлүшүнүн 50 жылдык мааракеси жана күжүрмөн тууну салтанаттуу тапшыруу аземи менен чын дилимден куттуктаймын. Белгилүү болгондой, аталган аскер бөлүгү алгач Совет доорунда СССР мамлекетинин жогорку бийлик органдарындагы байланышты камсыз кылуу максатында түзүлүп, коюлган талаптарды так аткарып, күжүрмөн даярдыгы менен айырмаланып келген. Бүгүн дагы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы эбегейсиз зор тапшырмаларды аткарууда аскер бөлүгүнүн салымы зор экендиги күмөн жаратпайт. Белгилей кетсек, сиздердин мойнуңуздарга абдан чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Анткени өлкөбүздүн коопсуздугун камсыздоочу негизги орган Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин негизги жумуш объектилеринин коопсуздугун камсыздоо дал ушул 64-479 аскер бөлүгүнүн кесипкөй жана күжүрмөн иш алып баруусуна байланыштуу. Башка кесип ээлеринен айырмаланып, сиздердин алдыңыздарга коюлган тапшырма ары татаал жана кыйла жоопкерчиликтүү. Себеби мамлекеттин бүтүндүгү менен эгемендигин коргоо үчүн аскер кызматчылары болгон мүмкүнчүлүгүн колдонуудан сырткары, керек болсо өмүрүн аябай курмандыкка барууга даяр болору талашсыз чындык. Ушуга байланыштуу сиздердин аскердик дараметиңиздерди жана социалдык камсыздоону жогорулатуу мамлекеттин негизги милдеттери болуп саналат. Ардагерлердин жана ардагер уюмдарынын жаш муунду мекенчилдикке үндөө жана тарбиялоо ишинин орду өзгөчө экендигин белгилеп кетүү керек. Урматтуу ардагерлер, жаш жоокерлер, сержанттар, прапорщиктер жана офицерлер сиздерди карап түздөнөт. Сиздердин зор эмгегиңиздер, бай тажрыйбаңыздар жана чыдамкайлыгыңыздар үчүн биз чексиз ыраазыбыз. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 64-479 аскер бөлүгүнө жаңы күжүрмөн туунун берилиши менен куттуктаймын. Келечекте ушундай академия курсакпы деген ниеттенип атабыз. Академия болсо 2022 жылдын 1-кварталында башталат. Кабинет болот мугалимдерге. Расчет кылынган. Анан спорт залы болот. Спорт залынын астында учебный тир. Алдынан көрүнүшү. Бул жерде болсо жатакананын алдынан көрүнүшү. Бул баягы учебный корпустун көрүнүштөрү. Бул жакта болсо генерал-лейтенант Асанкулов атындагы учебный класс.
Öyle böyle kalsın.